Эфир улантабыз. Студияда бізде кезектегі қонағымыз бар. Бұл ырчайым туралы айта тұрған болсақ, аябағанда таланттуу, ырчылыққа чейин аябай спортқа қызығып келген, дүйнөлүк чемпионатта карате боюнча кара курдун ээси, азырынча бұл оны ыр менен алектирет. Канышай Сүйүнбай студиябызда. Амансызбы, мына Канышай Сүйүнбай жаңыдан ырчылыкка аттанып келе жатырсыз. Азыр Кыргыз улуттук маданият университетинде окуйсуз. Искусство жана маданият. Искусство жана маданият. Деги эле өзүңүздүн ырларыңыз барбы? Ыр жаштырууга жетиштиңизби? Ооба, азыркы учурда биринчи дебюттук ырым бар. Буга чейин Нышанбай деген агайы бар. Ошол режиссер тарткан Борду эзген Боронбай аттуу кинокомедияда саундтрек катары Той ыры аттуу ырым чыккан. Буга чейин ошондо жанагы мындай запистерди албаганда ошо эки ырым бар деп айта алам. Азыркы тапта канчанчы курста окуйсуз? Азыркы тапта 5-чи курста окуйм, бүтүрүчүмүн. Аяктап атасыз. Пландар кандай? Эстрадада, шоу-бизнесте иштейсизби же мугалим болосуз балким? Же кайсыл жолду тандадыңыз? Эми негизи биздин тармак 3 профессиянын эси болуп чыгам. Бул биринчиси менеджер, экинчиси педагог, үчүнчүсү солистка болуп. Эми эң биринчи солистка болуп, вокалистка болуп иштейин деген үмүттөрүм бар. Андан кийин бизде мамлекетте педагог болуп эле иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошондуктан балким убакыт көрсөтөт. Сонун экен, Эң сонун. Сүйүп Мен калдыңыз окшойт. жок, мен кулакка оорчулугун келтирбей эле деп сурайын деп атам да. Жок. Жеңил. Жеңил. Макул. Образ тууралуу. Чыгармачылыкка кайра кайтса. Жок, образ тууралуу сүйлөшпөйлүбү. Мен сизди карап отуруп, азыр баягы чет өлкөдөгү мындай экстраваганттуу айымдар бар эмеспи? Мындай Леди Гага деген, Мадонна дегендер мындай аябай өзүнүн образына катуу карашат да. Анан ойлоп атам, сиз дагы ошол Кыргызстандын Мадоннасы, Гагасы болоюн деп атасызбы деген. Өзүм негизи экспериментти жакшы көрөм. Эпатажга жакынмын десем дагы болот. Азыр мен жөнөкөй образда эле көрүп атасыздар. Бул жөнөкөй ушул. Бул эң эле жөнөкөй образда. Менин буга чейин чачымды көрсөңүздөр, арты кырылып, оймо чийме тартылып, жылдызчалар тартылып, көк түстө дагы, кара түстө дагы, кызыл түстө дагы эмне гана болгон жок. Ал эми образым тууралуу айтсам, бүгүнкү бул чапаным азыркы тренд болуп эсептелинет. Өзүбүздүн Жети Өгүз районубуздан чыккан Темирлан Жумадолов деген дизайнердин эмгеги. Буюрса, чоң сахнага кадам таштап, окуумду бүтүп алсам, ийгиликтүү аяктап алсам, эпатаждуу образдар менен, ар кандай образдар менен өзүмдү сынайм деп эсептейм. Ошондо сиздин өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүз болот. Өзгөчөлүгүм болот. Кайрат Кыргыздан сунуш түштүбү дуэтке? Эки эпатаж чогулса жакшы чыгабы дейм да. Ал өзүмдүн жакын абам болот, жердеш абам болот. Буюрса, дуэт жаздырып деле калышыбыз мүмкүн. Жакында режиссура сабагынан экзаменден ошо Кайрат абамды дагы пародия кылып чыгам, буюрса. Өзүнөн дагы костюмдарды сурап койдум. Анан бул образдан эле эмес, мен бул эстраданын бардык жана жанрлары болот го. Ошол ыр жактан дагы өзүмдү ар кайсы жактан сынап көргүм келет. И ошол ар кайсы жактан өзүмө ишеним бар да. Кыла алам деген. Ошо музыка менен жашооңузду байлаганы жатыптырсыз. Деги эле ушул музыка жолундагы, өсүү жолундагы, профессионал болуу жолундагы азаптарга токтоло кетсеңиз. Эми айтып коет эмеспи, жанагы артисттер хан көрбөгөн сыйды, анан кул көрбөгөн кордукту көрөт депчи. Анан бизде деле ошондой жол азабы бар, сахнанын артында, көшөгө артындагы кыйынчылыктар бар. Анан эгерде мындай ар кайсы жактан сага колдоолор жок болсо, мындай чыгып кетиш аябай эле кыйын. Чыксаң дагы ошол ордунда токтолуп калыш да кыйын. Элдин табитин табыш кыйын, мындай кыйынчылыгы көп эле. Бирок элдин баары ойлой беришет, жыргап эле ырдап жүрө бересиңер депчи. Бирок мен кыйынчылык карап отурсам ошондой эле сезилип атат. Бирок биз кыйынчылык жагын мен көрсөткүм келбей эле ошо жакшы жактарын эле элге мындай позитив тартуулап эле. Анткени азыр мындай элдин ичинде негатив аябай эле көп да. Негизи жаманчылык аябай басымдуу, мындай күчтүү эмеспи, негизи басымдуулук жасайт. Ошон үчүн жалаң эле жакшы нерселерди, жалаң эле жакшы маанайларды тартуулагым келет дагы, жамандыктарды мындай ошо көшөгө артында эле калтыргым келет. Эми чындап эле артист болуу ушунча кыйын болсо эмне үчүн тандадыңыз? Бул ырчылык айтып коет эмеспи, бул жан дүйнөнүн азыгы депчи, ошо жан дүйнө үчүн эле.
жан дүйнө. Канышайдын жүрөгүн ачып карасаңыз, музыка согуп турат да. Ооба, анткени бул менин канымда бар. Жанагы атанын канынан, эненин сүтүнөн дегендей, ошо апам жактан бизге талант өткөн, өнөр өткөн. Ошондо жанагы 99% эмгек деген нерсе туура эмеспи? Же кандай болуп калат? Жок, ал туура эле. Туура эле. 1% талант жетиштүү эле. Бирок ойлойм мындай, баары бир канчалык эмгектенсе деле баары бир талант жеңип Талант керек. Бул Кудайдан берилет, үн деген. Талант керек. Жакшы. Талант, сиз кызыгасыз, жүрөгүңүздө музыка, ошол ырдап жатканда кандай сезимдер болот? Бизге түшүндүрө аласызбы? Ырдап жатканда эми элдер мындай колдоо көрсөтүп, кол чаап, сенин ошо ырдап жаткан нерсең мындай элге өтүмдүү болуп, мындай бир мисал келтире кетсем, биздин ала тоолорубуз бар го, тоолорубуз. Ошону көрүп туруп эле, ошол тоонун арасында жашап туруп деле коздугун билбей эле өтүп кеткен адамдар бар да. А биз эгер ошо ала тоо ак калпагын кийген кезде деп мындай бир ошо аябай элге жеткире ырдап, ошо тоолордун коздугун көркөмдөп аябай ырдап, ошо адамдын жүрөгүнө жеткире алсак, ошол биздин жеңишибиз болот да. Ошол эле учур, сиз айттыңыз, бул чыгармачылык жан дүйнө үчүн деп атасыз. Бирок кайра эле элге тартуулайсыз, элдин алкышын аласыз. Эгер элдер көрбөсө, чыгармачылык менен өзүңүз үчүн эле алектенсеңиз, анын кызыгы барбы? Менин оюмча жок болуш керек. Кызыгы жок. Кызыгы жок болуш керек. Сөзсүз түрдө көрүнүш Бирок жанагы орусча айтканда любительскийлер бар. Бирок ал ошол бойдон эле калып кетет да, эл ичинде эле калып кетет да. Бирок мындай андан өйдөрөөк мындай планканы алып чыкса жакшыраак болот деп ойлойм. Негизи мындай негизи кесиптешим ушундай да, чач тараш келе калса, ошондой образда кирип кетип, ырчы келе калса, ошондой өзүң ырчы болоюн деп аткандай сүйлөшөсүң го, Мен мындай деген суроо бергим келип турат. Кыргыз эстрада жылдыздардын арасынан кимди көмөр тутасыз, балким же сыйлайсыз, мырзалардан болсун, айымдардан болсун, анан дүйнөлүк деңгээлде кимдерди угуп жакшы көрүп жүрөсүз? Дүйнөлүк деңгээлдерди айтсам, Питбуль жагат. Питбульдун ырлары. Демек, сизден хип-хоп чыгармаларда күтүшүңүз мүмкүн экен. Мүмкүн, рэп деле чыгармаларды күтүшүңүздөр мүмкүн. Питбульдун аябай ар бир ырлары хит болот. Мындай мага дагы жагат, өзүм ошондой стилге жакынмын. Эгер негизи биринчи Кыргызстандан айтсам, мага негизи таланттуулар жагат да. Мындай образына көп деле карабайм да. Жок бизде алар. Жок, бар эле. Эмнеге мага Lira 7 өзүнүн эжекем бар. Lira 7дин үнү аябай жагат. Айганы Шабдиеванын ырдаганы жагат. Мерим Карыпова эжекемди аябай жакшы көрөм. Раматыл Гүлбөй Ороскул кызын дагы аябай жакшы көрчүмүн. Мындан тышкары айта берсем көп эле. Диля деген кыз бар, казашка бизде окуп кеткен, ошонун дагы ырдаган жагат, Тамганын ырдаган жагат. Мага үндө хрип бар адамдар ырдаганы жага берет да. Эмнегедирчи, мырзалардан айта кетсем, Мирбек Атабековдун ырлары жагат. Албетте. Да, Бек Исраилов, мындай фирмачтар деп коет эмеспи? Мына сиз да шоу бизнеске аттанып жатыптырсыз, акырындап сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде болот деп ойлойсуз? Менин өзгөчөлүгүм универсалдуулугумда болот, буюрса. Анткени мен комузда дагы ойнойм. Комузда дагы ойноп, фольклор десе фольклор, эстрада десе эстрада. Комуз менен эстрада десе деле комуз менен эстрадада кетем, анткени гитара кылып, аккордторду чертип, англисче ырларды дагы комузга сала алам. Орусча ырларды дагы сала алам, анан көп тилде ырдай алам. Казакча, орусча, англисче, балким түрк тилинде болсо, уйгур тилинде болсо деле. Анан бардык жанрында ырдай алам, анан бардык жаңы ачылыштарга даярмын. Ал эми сынактарга катышып жатасыздарбы азыр? Катышып жатам. Катышып жатасыз. Эгер башка өлкөдөн сунуш түшсө да кете бересиз. Же Кыргызстан деп каласызбы? Негизи башка өлкөгө кеткен туура эле, анткени Кыргызстандын ошо деңгээлин көтөрүш керек да. Биз Кыргызстан менен эле чектелбешибиз керек. Биз барып тажрыйба алып, ошо жакшысын алып, Кыргызстанга келип, салымызды кошуп, өнүктүрүшүбүз керек. Кайра Кыргызстанга кайтыш керек. Ооба, албетте. Эми бир суроо, уктайсызбы? Уктайм. Уктайсыз? Аябай уйкучумун. Ukтай эле, тутунуп эле жүргөндөй эле сезилип атат да. Жакшы эле уктайсыз, ден соолугуңузга караңыз. Анан эми баары бир кыргыз экенбиз да баарыбыз. Анан эми бул суроону бербей койсок таарынат эми арасынан теле көрүүчүлөр. Жеке жашоондо баары жакшы. Эми баары жакшы дегенде өзүм кандай десем, кожоюнсуз.
өзүм кожоюмун, өзүм каалаган нерсе, мындай өзүм каалаган нерсени жасайм. Турмуш жолунда эмессиз. Турмуш жолунда эмесмин. карьера- Жигитим дагы жок, жүрөгүм бош деп. Телефон номерлары 700. WhatsApp номері, Ошко экен жуп койдуң сен. Ошко, мына. Сонун экен. Качан турмуш жолуна деп атасыз? Жумуштардын баарын Мен аткарып койдуңбу? негизи жанагы кыргызда менталитет бар го. Ооба. Мынча жашка келип калдың, турмушка чыкпайсыңбы дегенчи, андайга мындай көз карашым түз эмес. Анткени адам канча жашта болбосун, кайсыл жерде болбосун, эмне гана болбосун, өз адамын тапканда гана турмуш жолун аттаныш керек деген ойдомун. Демек карьера деген жериңиз жок, кишиңиз Ооба. тапсаңыз. Ооба. Экөөнү тең айкалыштырып кетсе болот, же болбосо. Мына сонун кандидат, чынында үнү да бар. Келбет десе келбет. Кыялы дагы бар. Кыялы Баса белгилеп кетейин. Жигиттер, бойдоктор, анда келиңиздер. Чамдаңыздар. Чамдаңыздар. Номерлер Азыр экранда. болсо Канышайдан жакшы бир чыгарма күтөлү. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Сахнабызга төрүскө узатабыз сизди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфиристе мына ушул ноталар менен жакшы бир деңгээл менен, жакшы бир маанай менен жыйынтыктап алат окшойбуз. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап өтөлү. Камдап койгондор, даярдап койгондор болсо, сонун даярдана элек болсо, эртерээк баарын жасап коюңуздар. Мына ушул күндөрдү дагы сонун өткөрүп алалы. Бүгүн биз сиздердин болгону жакшы бир маалыматтарды жеткирип, маанайыңыздарды бир аз да болсо көтөргөнгө аракет кылдык.